Биздин редакцияга 6-Кечи районунун тургундары кайрылып, аларга тийиштүү футбол аянтчасынын ордуна турак жай салып баштады. Келип чагылдырылып бериле деп кайрылды. Барганыбызда ошол аймактын тургундары менен турак жай салуучу фирманын адамдары тирешип жатышыптыр. Все живут бюджетники, все платные стадионы там стоят. Людям нечего, детям. Жашоочулардын айтымында балдар ойноочу жай, сейилдейчү жай ансыз деле бул аймакта жок эсе. Эми бирөөнүн бизнеси үчүн бул аянтчаны да бузуп, турак жай салууга жол бербей издешүүдө. Себеби жашоочулардан 2018-жылы уруксат сурап келип, бирок макулдук болгон эмес. Андан кийин жасалма кол коюшкан. Бул 2 жыл мурун башталган бир көйгөй. Анда строительный компаниялар келип алып, курулуш компаниялары ушул жерге үй салабыз дегенден биз каршы чыкканбыз. Мен каршы чыккандан кийин бул жумуштары менен чет мамлекетке кеткенмин. Ошол маалда мен жоктоо булар пайдаланып, элдерди чогултуп алып, өздөрүнүн кагазына менин колумду жасалма кол кылып жаздырып, элдериме көрсөтүптүр. Силердин домкомуңар уруксат берген деп. Бул адамдын жалоо келтирип атат да. Бул оскорбление чести и достоинства. Поэтому ошондуктан мен буларды сотко бергенге азыр аракет кылам. Ал эми куруучу компаниянын өкүлү баары мыйзам чегинде экенин билдирип, тийиштүү уруксат кагаздары колунда бар экенин айтат. Ошол эле жашоочулардан да кол койдуруп, макулдук алышканын, бул жерде 9 кабаттуу үй баардык шарты менен курулаарын билдирди. Ооба, берген уруксат бербеди. Мы здесь беспредел менен барган жокпуз. Ошол жерде биз коррупция менен же там, не знаю, там алып сатып, там кимди эметип алган жокпуз биз. Мы порядочный партнеры, порядочный застройщик болуп ошол жерде алганбыз. Анан понятно, что сейчас жители возмущаются, но мы пытаемся с ними договориться. Но будем действовать в рамках закона. Осветить обе стороны, обе позиции. И позицию жителей, мы ее уважать этебиз, бул алардын позиция. Но и в то же время осветить биздин позицию. Потому что биздин компаниябыз мыйзам боюнча бүт баарын аркалап атат. Площадку освоить. Это будет и нам плюс, да, кто-то сказал здесь. И как звать? Эрлан меня зовут. Эрлан, да, вот пойдемте я. Ал ортодо акимчиликтин адамдары пайда болуп, эки тарапты тынчтандырууга чакырды. Октябрь районунун зам акими жашоочуларды угуп, экинчи тараптын уруксат кагазын карады. Өйдө тартса өгүз, ылдый тартса араба сынган абалда башы катыды. Аренда болгон кандай сатылса болобу? Арендага берип турду 49 жылга турабы? 49 жыл бүтө элек турабы? 49 жыл бүтө элек. Ал бүткөндөн кийин сатылса болбойт да турабы? Бул муниципальный жерби? Жок, аны деген сатыла берет. Булар деген баягы 49 жылда бейчара деген баягы граждандык кодекстин негизинде келишимдер түзө берет. Сатып алып, сатып мете берет. Булар баягы право пользованияны сатып атат да буларчы. Ошондой эмеси бар, это позволяет вообще законодательство боюнча. Анан аз көп эле жерлерде ошондой болуп атпайбы? Мындай өзүңүз деле байкасаңыз, 2005, 2004 канчанчы жылдар берип кеткен жерлердин баары эле уже 4-5-чи үй болуп, ушундай бир эме болуп атат да. Чогулгандарга курулуш компаниясы милиция чакырса, жашоочулар курулуш компанияны сотко бермек болду. Ошентип бул чыр эртеңкиге жылып тарап кетишти.